Altında Sayakbay Karalayev'in айтуусunda Anası epasından Kanıkey'in Taytorunu çapkanı bölümüne Taytorunun Marağa çıkıp gelişi жөнүндөгү үзүндү жаңыруууда бул символиканын маанилүү экенин белгилөө болот. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу меймандар, бүгүн чын эле күн кутмандуу күн өстү. Мынакей Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров инаугурацияга даярданууда, ага чейинки иш-чаралар өтүүдө. Азыр Манас атанын эстелигине келип, ал жерден таазим алып, таазим өтүп, жакшы тилеги менен филармонияны көздөй кирип бара жатат. Напомним, что на досрочных выборах главы государства 10 января 2021 года забыли бороться 79,2% голосов избирателей. Эми алыстан болуп жатат камера, урматтуу меймандар. Кандуу музыканын коштоосунда Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын чечими. 2021 жылдын 10 январындагы Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы номер 26 токтому. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы токтом кылат. Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы протоколу бекитилсин. Аталган протоколдун негизинде 2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылсын. 1.105.248 же 79,20% добуштуу. Башкача айтканда, шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын добуштарынын жарымынан көбүн алган Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Мынакей урматтуу эл журт, кыргыз элим, калайык калк. Мынакей бүгүн өзгөчө дүңгүрөгөн күн болуп жатат. Кыргызстандык президентине кирүүдөгү инаугурациянын алдында турган иш-чаралар болууда. Өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Алато аянтынан Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна киришип жаткан учурда Жапаров Садыр Нуркожоевичке Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу ырастама, айырмачылык белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана штандарты тапшырылсын. Мынакей элдин кол чабуулары менен, кубанычтары менен Садыр Жапаровго өзүнүн ыйгарымдарын берип жатышат. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берет. Анда антына көңүл бөлөлү. Улуу антка көңүл бөлөлү. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга,
элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беребин. Мына Кудайдын алдында, элдин алдында ушундай улуу ант берилип жатат. Урматтуу эл. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Биздин улуу көтөргөн улуу туубуз көтөрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Кыргыз Республикасынын президентинин штандарты. Мынакей ушундай даңазалуу, ушундай сый урмат менен өтөткөн инаугурация. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти. Мынакей урматтуу элим, урматтуу калай калк, жаңы президентиңиздер кут болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин сөзү. Кут болсун жаңы президентиңиздер. Антын берди элдин Кудайдын алдында. Мына ушунчалык улуу бийик деңгээлде мындай антты Кадырлуу кыргызстандыктар, кармаш керек.
ардактуу коноктор, алдыңарда туруп ант берип жаткан ушул салтанаттуу ирмемдерде Анда 2000 жылдан ашуун тарыхы, угалы сөз. ар түрдүү окуяларга бай, күнү тууган замандарда Азияны дүңгүрөтүп улуу дөөлөт курган, жаза тайып алдырган замандарда далай азап тозокту да баштан кечирген байыркы элимдин бүгүнкү тагдыры жана келечеги үчүн өтө жогорку жоопкерчилик мойнума тагылганын эң жакшы түшүнүп, бир чети бир эсе толкунданып турамын. Бул жоопкерчилик жөнөкөй жоопкерчилик эмес. Madani кайра жаралуунун жаңы толкунун көрсөм 21-кылымдын кыргызы катары арманым болбосо эле. Себеби улуттук маданиятты өнүктүрүү, ал жөнүндө кам көрүү, улутту сактоого, мамлекетибиздин келечеги жөнүндө кам көрүүгө барабар. Биздин максат мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттүүлүк үстөмдүгү салтанат курган алпейим коомду куруу. Урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү абалыбызды канааттандырарлык деп сыпаттагандан алысмын. 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Албетте мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат. Ал чараларды жүзөгө ашырууда эрки күчтүү элибиздин дем күчү, колдоосу кубат берет деп терең ишенем. Дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу коноктор, биз тарыхыбыздын жаңы этабын жаратуунун, жаңы барагын жазуунун алдында турабыз. Андыктан урматтуу замандаштарым, урматтуу мекендештерим, келгиле тарыхыбыздын жаңы барагын жараталы. Келгиле тарыхыбыздын жаңы барагын бирге жараталы. Мынакей келгиле тарыхты бирге жараталы дейт. Жаңы чогуу Кыргызстан гүлдөп өскөн мамлекетке айландыралы деген мааниде сөз болуп жатат. Тугандар, Қазақстан Республикасының бірінші президентінің атайын өкілі Тоймебаев Жансейіт Қансейітовичке сөз беріледі. Бордос Қазақстандан да келген екен. Туысқандар, угайык сөздерин. Урматты Садыр Нурбаранович, қадірлі қырғыз халқы, бауырларымыз, сіздерді бүгінгі Қырғыз Республикасы президентінің лауазымына кірісуіңізбен, осы үлкен шарамен төскейде малы, төсекте басы қосылған, айына аралаш, тойы қаралаш, өздеріңізге ең жақын Қазақстан халқының атынан, оның тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атынан осы құттықтауды оқуға рұқсат етіңіздер. Сәтті пайдалана отырып, құрметті Садыр Нурбаранович, сізге зор денсаулық және жауапты қызметіңізге толайым табыс, ал бауырлас қырғыз халқына құт береке мен өркендеу тілеймін. Ізгі ниетпен Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы.
Кыргыз элинин улуу батырлары. Кыргыз элинин улуу батырлары президент Садыр Жапаров мырзага ак баталарын берип жатышат. Айткан сөзүңүз, жакшы ойлоруңуз ишке ашып, элдин жаркын келечегине, мамлекеттин жаркын келечегине ак жолтой президент болуп бериңиз деп телеп өтүштү. Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясынын аскердик жүрүшүн кабылдайт. Окей, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңы эле диктордун жарыясын уктуңуздар. Жаңыдан кызматына киришкен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров азыр куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы катарында расмий түрдө аскердик салтанаттуу жүрүштү кабыл алмакчы. Ал үчүн Улуттук филармониянын алдында Улуттук гвардиянын жоокерлери тизилип даяр турушат. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Жолдаш Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, сиздин кызматыңызга расмий киришүү салтанаттуу аземине Улуттук гвардиянын курамы түзүлдү. Улуттук гвардиянын кол башчысы, гвардиянын полковниги Эргешев. Саламатсыздарбы аскерлер? Мекенди коргогон бүйүк кызматыңыздар куттуу болсун. Чоң сыймык, чоң керемет, чоң жоопкерчилик. Чоң жүктү өзүнүн мойнуна Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаров алып, элине алтын берип, аскерлер алдында командасын берип, ушундай ишенич, ушундай бир чоң кубаныч, жоопкерчилик тартип биздин ажообуздун өзгөчө бир адамдык терең сезимге алып келбесин, адамдык терең жоопкерчилик алып келбесин, адамдык эмес, бул адамдан дагы эми дагы аскер башчысы, эл башчысы катары мындай жоопкерчиликти алыш бул өзүнчө терең, өзүнчө улуу нерсеби деп ойлойм.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жалпыңыздар түз эфирде Кыргыз Республикасынын келечеги, эртеңки өнүгүү тарыхы үчүн өзгөчө маанилүү окуяга күбө болдуңуздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров расмий түрдө ант берип, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Азыркы мүнөттөрдө болсо Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүн көздөй бет алды. Мындан бир канча мүнөт мурда Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Инаугурациялык салтанаттуу жүрүшүндө протокол боюнча каралган бардык расмийлер орундалды. Азыр болсо сиздер мына Борбордук Ала Тоо аянтындагы көрүнүшкө күбө болуп жатасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жерде бүгүн өзүнүн жогорку мамлекеттик кызматына киришкен Садыр Жапаровду колдогон шаар тургундары, шаарыбыздын меймандары топтолушкан. Алар үчүн Борбордук Ала Тоо аянтында атайын экран орнотулуп, окуянын жүрүшү түз эфирде чагылдырылгандыгын белгилеп кетмекчибиз. Жана азыр аз мүнөттөрдөн кийин өкмөт үйүнүн жанында орнотулган биздин экинчи көчмө телестанциябыз аркылуу Садыр Жапаровдун ошол кызматтык бөлмөсүнө коштоп узатуу бөлүмүн дагы көрөсүздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүнүн алдына келип токтоду. Аны Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов тосуп алып, азыр кызматтык бөлмөсүнө коштоп бара жатат. Белгилей кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, мындан ары Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат орду мурдагыдай жогорку кеңештин мекемесинде эмес, өкмөт үйүндө жайгашат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн мамлекеттин тарыхындагы маанилүү жана урунтуу учурга күбө болдук. Президент Садыр Жапаров ант берип, кызматына расмий киришти. Баарыбыздын алдагы жылдарда жаңы президент менен байланышкан үмүт тилектерибиз ишке ашсын. Действительно, уважаемые телезрители, мы стали свидетелями исторического события. Садыр Жапаров, шестой президент Кыргызской республики, избранный большинством, олицетворяет доверие и единство народа. А я напомню, что прямую трансляцию вела общественная телерадиовещательная корпорация. Также прямые эфиры вы могли смотреть на телеканалах Ала Тоо 24 и Маданият Тарых ТВ. Алыми бүгүнкү негизги иш-чараны кесиптештерибиз Алмаз Касымалиев менен Ирина Эгимбаева баяндады. Аны Жия Капарбекова жана Расул Багышбаев алып бардык. На этом мы завершаем вещание из Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Процветания и мира нашему независимому Кыргызстану. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстан өркүндөп өсө берсин. Саламатта калыңыздар. Урматтуу калай калк, эл журт уруктуган официалдуу түрдө Садыр Жапаровдун президенттигин ишке расмий түрдө кириши менен барыңыздарды куттуктайбыз. Шайлоого чейин убакта барыңыздар көтөрүлүп, чын жерден ниет кылып, элдин көп каалоосу менен, элдин көп колдоосу менен Садыр Жапаров өзүнүн, мен ойлойм, үдөгөн максатына жетти. Эми муну менен иш эми башталат болуш керек. Баарыбыз билгендей, 30 жыл өзүнчө бир бурулуштарга, өзүнчө бир жаңыланууга, өзүнчө бир жаңы бир көз карашка кептелген учур болду. Анан эми албетте жакшы нерсеге ниет кылыш керек. Бирок буга чейин биз көптөгөн тарыхтагы жолдорубузду басып өтүп көрүп, буга чейинки деле жаркыраган, жайнаган акылдуу президенттерибиздин антын уктук эле. Алар деле ушундай эле заң каратып, дүңгүрөнтүп ант беришти эле. Мынакей ушул жерден керек болсо бийлеп дагы, ырдап дагы анттарды беришти эле.
Анан акыркы учурда кыргыз элибиздин маанайы өзгөчө бир ишенбечүлүк, саясатка ишенбечүлүк, кандайдыр бир Кыргызстандын келечегине жаркын жакшы болоруна ишенбей калган биздин элдерибиз бар эле. Көптөрү өзүнүн элин жерин сыйлабай, өзүнүн өкмөтүн сыйлабай, өзүнүн падышасын сыйлабай калган маанайга да жеткенбиз. Ага жеткен өзүнүн себептерин билесиздер. Анан таптакыр эле биз жаман деп айтууга болбойт, жетишкендиктер да болгон. Колдон келишинче, бирок ошо өткөн президенттер, өткөн элибиз, саясат, бардыгы жашап кеткен иштер мындан дагы жакшы болуш керек эле деген үмүттөр бар эле. Анан кийин элдин көзүнчө көп бир жаңылыштыктар болгону, акыйкатсыздыктар болуп жатканы, шайлоодо, мамлекеттик иштерде, эл арасында болуп жаткан туура эмес иштер элдин чын эле кыжырын келтирип жатты. Мынакей эми муну азыркы болгон президентибиз мен ойлойбуз, элдер дагы эле байкуш үмүттөнөт. Баягы орусча макал «Надежда умирает последним» дейт. Ошо үмүт өчпөсүн. Үмүттүн өчкөнү бул элдин өчкөнү, үмүттүн өчкөнү, мамлекеттин дагы өчкөнү деп эсептесе болот. Ошондуктан дагы биз бир жакшы ойлонуп, кайрадан кыргыз элинин үмүтү жанып, кыргыз элини ушунчалык улуу экенин билебиз тарыхта. Ошо кыргыз элинин аброю дагы көтөрүлүп, кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүн, анын экономикалык, жан дүйнө байлыктарын дагы көтөрөн деген Садыр Жапаровдун өзүнүн программасында бар экен. Анан бул бир гана кишиден албетте талап кылынбайт. Булардын ою ошол мамлекеттик деңгээлде иш алып барат. Анан урматтуу элим жерим, баягы барыбыз бул мамлекеттин өнүгүүсүндө, элдин өнүгүүсүндө эл бардыгы кошо иштеш керек. Өткөнкү бир жаңылыктарда мен айта кеттим эле, мамлекеттин өнүгүшү үчүн керек болсо итибиз, коюбуз, атыбыз, уюбуз, чымчыктарыбыз, бүркүттөрүбүз бардыгы иштеш керек. Бүт бардыгы иштеш керек. Ошол бүркүттөрүбүз жакшы бүркүт болуш керек, аттарыбыз жакшы ат болуш керек, эшектерибиз жакшы эшек болуш керек, койлорубуз жакшы кой болуш керек. Мына эл деген эл дагы жөн эле жата бербей президентти шайладык болду, өк деп койбой, эми биз дагы өзүнчө жанданалы. Биз дагы өзүнчө бир от алалы. Биз дагы өзүнчө күч алалы. Ар бир адам ошол биздин жакшы жашоо эмнеден? Макул, экономикалык жакта айталы, саясий жактагы акыбалды көтөрөлү, бирок адамдын жан дүйнө руханий байлыгы деген бар. Ошол ар бир руханий байлыкты ар бир адам өзү көтөрөт. Ар бир адам өзү акыл эси менен, терең жоопкерчилиги менен ошону колуна алат. Ошондуктан, урматтуу элим, мынакей президентибизди шайладык, жашынакай ордуна жайладык. Анан дагы өзгөчөлүгү мына ак үйдөн эмес, барып өкмөт үйүнөн орун алды. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде бир өзүнчө бир ыкма болуш керек. Мында жакшы жашаны бар. Жанагы президенттик выборго баягы коштоо убагында ошо өкмөт үйүнөн Садыр Жапаров Бишкек эли менен жолукту эле, кыргыз эли менен жолукканда, ошол жерде эми тушунда Владимир Ильич Ленин убагында атабыз дечи элек эстелиги турат. Мен айттым эле, кимди көрсөтүп турат бул Владимир Ленин деп айттым. Ошо Садыр Жапаровду көрсөтүп турат окшойт деп ойлодум эле. Ошол жакта иштеп отура турган болду. Эми урматтуу меймандар, келгиле, барыбыз. Ар бир адам бул жоопкерчилик. Мына Чыңгыз атабыздын эстелиги айткандай, адам кыйын адам болуш дейт. Ошондуктан кээде адам үчүн керек болсо эң эле чоң кызмат бул адам болуу экен да. Сенин мансабың, бийлигиң, байлыгың деле көп сага аброй бербеши мүмкүн экен. Адам сен чыныгы улуу адам болгондо, терең ойлуу, улуу ойлуу, асыл ойлуу адам болуп, дүйнөгө кең карап, дүйнөгө тең карап, жеренени сыйлап, ааламды сыйлап, күнгө сыйлап, жаратканга ыраазы болуп, бир сенин адамдык, ыйыктык, улуу оюңду өйдө көтөрүп жашаганда гана биз ушул чыныгы адам боло алабыз. Башка өзүн дагы, башканы дагы күйүп, сүйө билген адам мына ошол адам боло алат. Ошондуктан биздин өнүгүү, өсүү, кечиресиз процесстери эч качан токтобойт. Ошондуктан чыныгы
бийик деңгээлдеги адам болуш кыйын экен. Ага мен ойлойм ар бир элдин жоопкерчилиги бар. Ошондуктан урматтуу элим, Кыргызстандын şu кээде сөз болуп калды да, Кыргызстанды кантип улуулатабыз, кантип биз өйдө көтөрөбүз деп. Эми биз технология жагынан артта калып жатабыз, кээ бир саясат жагынан, экономика жагынан дагы. Бирок Кыргызды өйдө көтөрө турган бир нерсе бар. Анын жан дүйнөсүнүн өзгөчөлүгү, анын аруулугу, анын манасы, улуу алыптарыбыз, улуу калктарыбыз, улуу акылмандарыбыз. Ошондуктан эгерде биз ар бир эл, ар бир адам өзүнүн адамдыгын, кыргыздыгын, аруулугун, бийиктигин ойготуп, ушунчалык сезсе, ушунчалык кыргыз эли бир эч бир кылмышы жок, эч бир жамандыгы жок, эч бир калпы жок, эч бир кара өзгөлүгү жок, эч бир каралыгы жок, ак эл болуп өсө берсе, мына дүйнөгө биз ошондой дүңгүрөйбүз. Түрмөлөр жоюлуш керек. Керек болсо оорулар да болбой. Эми оору деген болот, баары мен больницаны да жоюп коеюн дедим эле, баардыгы ден соолуктуу адам болот деп. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, мына жаңы президентибиз кут болсун. Жаңыча балким жашоо болор, жаңыча жакшынакай иштер алып барар. Ошондуктан президентти шайладык. Ошондуктан эми эл менен иштейм, эл менен жакын болом деген өзгөчө ойлор пайда болду. Дагы кубандырган ою партияларды жоюм деди. Мен буга ишенбеш элем. Кантип партия жоюлат? Бул саясат, бул өзүнчө оюн, өзүнчө ыкма болуп жатпайбы? Партиялар жоюлат дегенде, Кудайга шүгүр, бир чыне бир акыл, элди уга турган чын эле падыша болот окшойт деген ишеничтер пайда болду. Андагы шу видеону монтажданда аягына коюп коем. Урматтуу элим, анда эмесе бардыгы башталат. Агыра берели, ак ой менен көгөрө берели, жакшыра берели. Үй бүлөдө ынчылмак болсун. Кичинекей балдарыбыз бактылуу балалыкта өссүн. Ата-энелер, бир туугандар, эл журт, калк жер планетасында баарыбыз ынтымакта, сый урматта, жер энени сыйлап, жашоону сыйлап жаратканга шүгүр деп, баарыбыз ынтымакта, акыл менен, жакшы ой менен, асыл сезимдер менен өнүгүп өсө берели. Чоң рахмат. Булдактагылар кол чап жатышат. Чоң рахмат.